баштайбыз. Темир комуздун негизги добушун алууну үйрөнөбүз. Менин колумдагы темир комуз ля нотасына күйлөнгөн. Сиздерде дагы ушул ля нотасына күйлөнгөн аспап болууга тийиш. Жана ал мен ойноп аткан аспап менен бирдей тактыкта күйлөнгөнгө тийиш. А дегенде биз негизги добушту алууну үйрөнөбүз. Биздин негизги добушубуз темир комуз ляга күйлөнгөндүктөн ля. Ля добушу негизги добуш, бул ачык добуш. Ачык добуш дегенди кандай түшүнөбүз? Бул ачык добуш дегенибиз биздин тамагыбыз ачык дегенди билдирет. Демек биз ойноп аткан учурда дем чыгарып жана дем ала алабыз. Ошондой эле тилди ылдый түшүрүшүбүз керек. Тил менен кошо тамак дагы ылдый түшөт. Бул ачык добушту кайталап ойноп, өзүңүздөргө сиңиргенден кийин, өзүңүздөрдүн ойногонуңуздарды үн жазуучу каражатка жазып, угуп, оригинал менен салыштырып көрүңүз. Экинчи көнүгүү. Бул көнүгүүдө ачык жана жабык добуштарга көңүл бурабыз. Биринчи жолу биз бул көнүгүүдө жабык добушту ойнойбуз. Ядан өйдөкү биринчи жабык добуш бул си. Биз ушул эки нотаны кайталап ойлойбуз. Азыр нотасын беребиз жана добушун угасыздар. Биринчиден көнүгүүнү абдан көп жолу кайталап угуп, өзүңүздөргө сиңиришиңиздер керек. Андан соң өзүңүздөрдүн ойногонуңуздарды үн жазуучу каражатка жаздырып, салыштырып, угуп көрүү максатка ылайык. Үчүнчү көнүгүү. Бул көнүгүүдө 3 добуш ийиктиги камтылган. Тагыраак айтканда, ля, си жана до диез добуштары. Бул жерде добуш бийиктигине жана ачык, жабык добуштарга көңүл бурабыз. Угуп өзүбүзгө сиңиргенден кийин ойноп өздөштүрөбүз. Өздөштүргөндөн кийин өзүбүздүн ойногонубузду жаздырып, салыштырып угуп көрөбүз. Төртүнчү көнүгүү. Мында 5 добуш катары менен өйдө жана төмөн ойнолот. Ачык жана жабык добуштар нотада белгиленген, буга көңүл бурушубуз керек. Белгилей кетүүчү нерсе мына бул жерде биз ооз көңдөйүнүн кичирейип жана чоңоюшун көзөмөлгө алышыбыз керек. Сиздерге белгилүү болгондой, канчалык добуш төмөн болсо, ооз көңдөйү ошончолук кенен болот, ал эми канчалык добуш жогору болсо, ооз көңдөйү ошончолук кичирээк болот. Мурдагы көнүгүүлөрдөй эле муну угуп өзүңүздөргө сиңирип, андан кийин ойноп өздөштүрүп, өздөштүргөндөн кийин өзүңүздөрдүн ойногонуңуздарды үн жазуучу каражатка жаздырып, оригинал менен салыштырып көрүү талапка ылайык. Бешинчи көнүгүү. Бул көнүгүүдө 3 ачык добуш, 2 жабык добуш катары менен алынат. Мурдагы көнүгүүлөрдөй эле муну дагы абдан көп жолу угуп, өзүңүздөргө сиңиришиңиздер керек. Андан соң өздөштүргөндөн кийин үн жазуучу каражатка жаздырып, салыштырып угуп көрүү максатка ылайык. Алтынчы көнүгүү. Бул көнүгүү
Mынdan buradaki bölgülörgө karaganda bir top tataaldığı menen aýlananyň birinçi eki notanın aralygy abdan çoň. Bu kvinta. Bunu hazır biz birinci jol oýnaýbys. Eki öteň açyk dobuşlar. Birinci nota menen ekinci notanın aralygy kvinta bolgonduktan, çoň bolgonduktan biz do, liany algandan keyin min alganda oğuz güňdöýüniň göremin kıýla kiçireýtebiz. Ona şuga biz köňül buruşubuz gerek. Buga çeýinki bölümler saýakly ele, muny daga köpkö çeýin ugup, özübizge siňirip, andan keyin oýnap özleşdirgenden keyin oýnaganybızdy ün жазgıçy garazytga жазdırıp, salaşdırıp ugup görüşübüz gerek.